мен атын айтпайм. Бирок ар бир иште кимге окуйм десе, Кыргызстанга каршы башталган ар бир иште, бул гана эмес, бүт иштерде, мегакомду, ар бир иште ачык, мен 300-400 бараттан турат, иске берсем болот. Ар дайым бир саясатчы сүйлөгөнүн архивация кылып туруп, доказательство катары көрсөттү. Бир киши айткан жок кеңеште, мегакомду мен Кыргызстанга алып келгенмин депчи. Ошону жазып киргизишти, сотто кандай көрүнөт бул? Мамлекеттик кызматкер айтыпты, мен алып келгенмин деп. Бул тартып алгансыңар деп алып утулайын деп сорушуп кетти. Мегакомдо 300 миллион иште. Ар бир иште Кумторган эмес, Мегаком эмес, Росгидро эмес. Кагазды берейин, ким ул? Тарапчыган деп сөйлөшөт. Атын мен атабайм. Ар бир иште ар кандай аттар жүрөт, толтурат. Ар бир саясатчы юридикалык ишти комментарий бергенде анын сөзү сотко барат экенин билиш керек. Вот мынакей ал жерде де чечимде жазылып турат. Мындай иште мынтип айткан, значит, государство на политическом уровне приняло долг, кимде мындай, в каждом деле там. Не только Росгидро. Ондай суроо берейинчи. Росгидро боюнча канча саясатчы депутаттын сөзү ошол сотко келтирилди. Санын айтып коюңуз анда. Бир эмес, мен санаган эмесмин, это не моя задача. Считать. У меня юридическая часть. Я просто говорю... Сотто канча адамдын сөзү? Бир нече.